саламатсыңарбы? Экинчи теманы баштайлык. Бул сатира менен юмор поэзия жанрында, кыргыз адабиятынын поэзиясындагы сатира менен юмордун жанры. Жана мурун айтып кеткендей, сатира менен юмор ошо кыргыз адабиятынын поэзия жанрында толук түрдө кеңири өнүккөн да. Муну баштагандардын бири Райкан Шукурбеков. 1913 жылы төрөлүп, 1962 жылы каза болгон. Ошо Райкан Шукурбековдон баштап өзгөчө жана Жинди суу деген поэмасы, ошо сыяктуу сынга алынган, бийликте турган адамдарды, чиновниктер сынга алынган ырлары ошондон башталып, андан кийин Медин Алыбаев 1917 жылы төрөлүп, 1959 жылы каза болгон. Мына быйыл 100 жылдыгын белгилеп турабыз. Эбегейсиз түрдө улаганда, Бул Мединдин эмеси жөн эле хрестоматиялык, бир классикалык түрдөгү бир легендага айланып калган акындай. Өзүнүн аты дагы, ырлары дагы айылдан айылга оозеки түрдө Мединдин эшек дептери деген нерсеси ушинтип тарап кеткен да, ушу күнгө чейин айтылып жүрөт. Андан кийин Байдылда Сарногоев менен Эсенгул Ибраев, андан кийин Жолочу Рыспаев, эми мына азыркы күндө Шайлебек Дүшеев ушул жанрды улантып, өнүктүрүп келатышат. Булардын чыгармалары, мына айтып атам, Шукурбеков, Алыбаев, Сарногоев, Эсенгул Ибраев, Жолочу Рыспаев, Шайлебек Дүшеев деген ушул эң классикалык сапатка ээ болгон казнаны толтуруп атат да, сатиранын, кыргыз адабиятындагы сатиранын казнасын толтуруп атат да булар. Ушулар жазган саптарга эми көңүл буралык. Байдылда Сарногоев. 1932 жылы төрөлүп, 2004 жылы каза болгон. Баштаганда эле минтип баштайт, жеңелерине сынайт. Чалдар менен жүргөн деп, чак түштү ойноп күлгөн деп, байкелер келсе согуштан бар эңерди айтамын деп, ушундай тамашалуу, сатиралуу, какшы кыр менен баштап. Анан кыргыздын сезимин козгогон саптар да пайда болот кийин. Анан мындай саптар: катардан калып калдык наадандыктан, не керек мынча жатыш айтууган, акылдуулар ойлонуп шаар салган, ар бир ишин иреттеп куруп алган, үмүтү жок жалкоо кыргыз тоо башынан орун алган, ар өнөрдөн куруп алган деп жазат да. Эми ушундай чучукка жеткире айткан сын менен бирге минтет да. Бул эми кыргызга мындай намысына тийип атат. Эми тиги Европада өзү дагы бир эмеси бар. Европада жол салынып аткан учурда, Европада имараттар, жанагындай чоң-чоң белгилемелер курулуп атканда, кыргыздар жайлоого жатып алып, чалкалап жатып алып, асмандагы жылдызды санашкан деген. Эми бул туура сөз, эми бул болгон фактически болгон нерсени айтып атат да. Эми ушу намыстуу сөздөр да. Бирок ошол менен бирге да мындай сөздөр бар да. Кыргыздан кыйын учкуч ас, кыл чокуга чыккан ас, курулуш салган чебер ас, ойлонуп тапкан өнөр ас. Эми кыл чоку дегенне кеп чок, өнөр деле окшошуп турат. Ал эми курулуштун чеберчилигине кичине окшобой калды бул жерде. Өзүнүн сөзү бар да, мына жана келтирбедим, мисалы тиги Европада там куруп ачканда, чоң-чоң имараттарды куруп ачканда, кыргыздар андайды курган эмес. Боз үйдүн жанына жатып алып, ошондон кура калган, ошондон четте калган деп. Анан намысты ойготкон саптарды дагы мисал келтирели. Бул 4 саптуу ырдын ичинен бөлүп алып, цитатага айландырышты да. Мына мисалы муну көп цитата кылышат да, ошо 4 сапты, мына могу саптар. Чоку болот тоолордун бийик жери, чокудай бол кыргыздын жигиттери, чок кармаган кол менен баатыр бол деп, чоң атабыз үйрөткөн сени мени деген. Бул жаткай билишет. Мектептен баштап бул сөздү, бул өзүнчө цитат, өзүнчө мындай бир легендарлуу бир айтым болуп калды. Бирок мунун уландысы бар да. Байдылданын ырында толук эметсек, бунун уландысы бар. Аны айтпасак, акындын ой жүгүртүүсү аксап калат. Айта турган саптар. Эми куруу намыс калдырбай, муну айтып эле жүрүшүбүз керек да. Андан кийинки саптар мындай да. Мына баарын баштан дагы толук окуп берейин. Чоку болот тоолордун бийик жери, чокудай бол кыргыздын жигиттери, чок кармаган кол менен баатыр бол деп, чоң атабыз үйрөткөн сени, мени. Көрдүңөрбү орустун уландарын, көздөрүнөн
тымымсыз жанат жалын. Арабызда андайлар болсо дагын, баш байлаган боосымак жүрбөйт дайым, үйрөн дайым улуу элдин ушул жагын. Бул эми толугураак болот да, бул ырдын эмесине жараша, ой жүгүртүүсүнө жараша. Танан жана айтып кетпедим, бул өзү орус тилин абдан мыкты билген, орусча так сүйлөгөн, терең билген. Анан орусча окуган, жанагы институт, литература институттан да орусча окуган да, ошол институтту артыкчылык менен, красный диплом менен бүткөн. Анан Роберт Рождественский, Вознесенский окшогон акындар менен дос болгон чоң инсан, мындай интеллектуалдуу инсан. Анан жанагы мисал кылып салыштырып айтып атпай, үйрөнө турган жерден үйрөнүш керек, анан намызданбаш керек, ушинтип өстүрүшүбүз керек. Бирок бул кыргыз адабиятына накта улуттун эмесин көтөргөн, көрөңгөсүн көтөргөн, улуттун намысын коргогон акын катары калганда, Ак калпак деген жыйнагы чыкканда, жазылганда, ошол кездеги бийлик акынды катуу сындады, улутчул деп сындады. Жазуучулар союзунда атайын жыйын өткөрүп, Байдылданы урт токмокко алды. Ушул жыйнагы үчүн, ушул улутчул деп, ушул улутчул деген ярлыкты тагып буга. Анан ушинтип кызматтан, жана литературный консультант эмес беле, ошол кызматтан кетиришип, анан кызматсыз жүрдү. Ошондо жыйында ушу катуу сөздөр айтылып, мана ошо жыйынга өзү катышкан, өзү көргөн, анан ошол жыйында болгон нерсенин ошо жыйынга арнап жазган армандуу бир бийликтин жасоолдоруна берген жооп сыяктуу бир ыры бар. Мына ошолордан окуп берейин. Эми болгонду айтып атат да, мындай келтирип сүрөттөп атат да, ошо болгон диалогту, ошо айтылган сөздөрдү, мунун жообун, болгон нерсени чагылдырганда мындай атат. Өзүнчө бир сүрөт деп атат да. Ал мени итсиң деди, итмин дедим. Тек гана терикпестен күлүп туруп, не кылам жаман айтып, жаакташып, мен анын ит экенин билип туруп. Ал мени эшек деди, ооба дедим. Болбосо шылдыңдоого жетет тилим, не кылам ажылдашып, кыжылдашып, мен анын билип туруп эшектигин. Ал мага албуттанып жана берди, сөздөрү жийиркентип кара жерди, ролун эки айвандын бир аткарып, артымдан ээрчи басып кала берди. Бул ырдын аталышы деле ошо кала берди деп атап койгон, ушул ыр чыкты. Албетте бул ошо учурунда чыккан жок, андай ырлар учурунда чыгыш мүмкүн эмес болчу. Бул ыр жана кайра куруу, ачык айтуу заманы келгенде ошондо жарыкка чыгып, китептерге кирип айтылып калды да. Ушул ырды бизге жетти. Совет доор күчөп турганда мындайды айтыш мүмкүн эмес болчу да. 14 саптан турган чыгарма. Эми бул жерде бир нерсени айтып кетейин. Байдылда Сарногоевдун бир сапаты бар, бир чыгармачылык сапаты бар да. Анысы ошо Пушкиндин сапатына окшош. Бул мындай да. Пушкинден катуу өз доорунун бийлигин, ошондо падышаны, ак падышаны, өз доорунун бийлигин сындаган эч ким болгон эмес. Пушкин баштаган ошо сынды. Окмуштай бир сындарды айткан да. Бирок Пушкиндин көзүнчө башка бир чет элдик келген инсандар Россияны ошол Пушкиндин мекемесин сындаганда, бул чыдабай кетип ошолорго жооп берчи. Анан мындай сөзү бар. Я могу критиковать как угодно свою власть, свою правителей, но я не могу терпеть, когда при мне иностранцы критикуют мою страну деген да. Ушинтип жаны кашайып кетчи да. Ошондой Пушкин. Эми Байдылдан дагы ошондой не могу терпеть деген жери бар да. Мына буга мисал. Чет элдик бир акынга жооп деген ыры да. Чет элдик бир акынга жооп. Бул жерден бир үзүндүнү келтирейин. Сынчы дос анча сын такпа. Сый жолуң менен ырсакта. Тытынып кыргыз элинде талант жок дейсиң бир паста. Акындын арбын эсеби, алатоо талант мекени, айкырса сенден жакшырдайт, адам эмес эшеги. Мына айткан сөзү бир акынга, жазуучуга, авторго айткан сөз экен, ушинтип полемика кылыптыр. Жанын кашайткан үчүн ушундай чексиз эмоцияга берилип кетиш адаты бар эле, конечно. Муну утрирование деп коет бир ыкма. Бирок ошону утрирование деген ыкманы бул мындай көркөм элести жаратып пайдаланганда,
Анан кайра куруу дооруна келгенде акын бул күндөрдү минтип баалаган. Кайра куруу башталып, кайдыгерлик чак калып, калпыс кеткен иштерди кайра куруу баштадык, кана эмесе ким кандай жатат экен аткарып. Буну эми бул ошол учурда чыга баштады да, бул акын ырлары айтылбаган ага чейин оозеки түрдө, анан кийин дагы мындай нюанстар Эмиден Алыбаев ошонун өзүнүн мындай жеке турмушундагы нюанстар бар болчу. Анын баары тең элге белгилүү, бирок Байдылдан артынан ушу ырлар калды да, ушундай бир саптар калды. Унутулбаган. Мына бир 10 сапты окуп берейин дагы. Өскөн эл дайым салмактап, өткөнүн барктап эстешет. Өчпөс эл 100 жыл мурдагы өчтөрүн ойлоп кектешет. Алты дубан кыргыздын аберин сактап төкпөсөк. Бириксек бир туп чынарбыз, 1000 жылдап дагы көктөсөк. Бөлүнсөк бизди бөрө эмес, бөлтүрүк чөө да жеп кетет. Мына жанагы элге таанылып калган сөз, бөлүнсөң бөрө жейт деген сөз мына ушундан чыккан, ушул жерден чыккан да. Эми дагы айтсак, бул Байдылданын акыркы жылдарында бир кызыктуу нерселер да пайда болгон. Бул учурунда эми бул жашуулар союзда келип иштейт, үйлөнөт, балалуу чакалуу болот, анан кийин башкаларга окшоп, башка инсандарга окшоп тиги очередь деген болот да, квартира алууга очередке арыз жасат. Бирок ошону бул ыр түрүндө жазыптыр. Ыр түрүндө. Бул болбогон нерсе да, бул ыр түрүндө жазган чиновниктер таң калып болгандай, бул ыр түрүндө арыз жазып, ошо менде батир жок, ошо батирди бересиңер го дегендей эмеде жазып, анан ошентип отуруп, кийин анан берилди. Кийин анан квартира берилди. Анан дагы бир нерсени бул жерден айтып коеюн, бир кызык нерсе ошого да байланыштуу. Бул акыркы жылдары ооруп жатканда, анда биринчи президент Аскар Акаев, анын пресс катчысы келип, анын иштеген балдары келип, бул акынга мындай сунуш этип, акындан үмүттү күтүп, мындай эметип айтышат да, эми сиз ушу Аскар Акаевдин эмесин колдоп койсоңор, Аскар Акаевдин саясатын колдоп койсоңор деп, бул жанагы 3-чү срокко барганда айтып атат. 3-чү срокко келгенде 1-2 срок бүтпөдү, анан жылдын башында 3-чү срок бар. Кылымдын башында 3-чү срок башталганда, ошондо буларга бир агитация түрүндө иретинде керек болгондо, ошондо айтканда, ушу бир эле ыр жазып туруп эле ошо саптарга Аскар Акаев ажо деген сөздү киргизип койсоңор десе, ушуну жазбай коюптур да. Ушуну жазбай коюптур да. Жалпы түрүндө жазыптыр, фамилиясын жазбайт, анан кайта мындай сын менен, сын түрүндө, сын мындай багытында жазгандар экен да. Ушуну менен Байдылда бойдо калды да.